Айбеке жана тоолордогу сыйкырлардын сыры. Ала тоонун бийик тоолорунда ак боз үйдө Айбеке менен анын иниси Нурбол жашачу. Алардын үй жөнөкөй эмес, жомоктоо эле кийизден жасалган аттар чуркашып, жыгачтан жасалган куштар күн чыгышы менен керемет ырларды ырдачу. Бүт күнү бою балдар ойношту. Жакында эле боз үйдүн жарымы оюнчуктардын астында калып калды. Бардык жерде ар кандай түстөгү таштар, куурчак көйнөктөрү жана чачылган жебелер жатты. Жердеги шырдактын, килемдин кооз оймой чиймелери бул башаламандыктын астында таптакыр көрүнбөй калды. Капыстан жыгач куштар үнсүз калышты. Кийиз аттар токтоп, мындан ары ойногулары, секиргилери келбей калды. Сыйкыр өчө баштады. Боз үйдүн ичи караңгы жана тынч болуп калды. Ой, эмне болду? Деп чочуп шыбырады Айбеке, айланасына каранып. Караңгы бурчтан, сандыктын артынан кут аттуу кичинекей жаркыраган рук пайда болду. Ал алтын түстүү, боорукер көздөрү жана кичинекей калпагы бар шарга окшош эле. Башаламандык өкүм сүргөн жерде сыйкыр дем ала албайт, деп акырын Айбекеге айтты ал. Кут Нурболдун ийнине учуп келди. Бул дүйнөдөгү ар бир нерсенин өз үйү бар балам. Оюнчуктар кайда болсо ошол жерде ташталып калса, алар чарчап, учкундарын жоготот. Керемет кайтып келиши үчүн тартипке келтириш керек, деп шыбырады Рук. Айбеке менен Нурбол баарын оңдоону чечишти. Айбеке ачык түстүү кийиз куурчактарды кылдаттык менен чогулта баштады. Бол Нурбол, мага жардам бер. Ошондо үйүбүзгө кубаныч кайтып келет, деп ал жерден буюмдарды жыйнап жатып шаңдуу кыйкырды. Нурбол жыгач жебелердин баарын чогултуп, ойлуп жасалган сандыкка салды. Анан кичинекей төшөнчүсүн, төшөгүн кылдаттык менен жайып, бардык четтери түз жатышын көзөмөлдөдү. Ал баары кооз болушу үчүн аябай аракет кылды. Үй чачылган нерселерден бошогондон кийин ал кайрадан жумшак жарыкка тулу баштады. Кут абада айланып, артынан алтын чаңдын изин калтырды. Карачы, кут бийлеп жатат, деп кыйкырды Айбеке кол чаап. Күн жыгач канаттууларды сыйпады. Алар кайрадан шайыр ырын ырдай башташты. Нурбол сүйүктүү кийиз аты күтүүсүздөн ордунан секирип кеткенде күлүп жиберди. Боз үй кайрадан жанданып, жылуулукка жана сыйкырга толду. Ошол күндөн тартып, Айбеке менен Нурбол тартипте өзүнчө бир сыйкыр экенин түшүнүштү. Анткени ар бир буюм өз ордунда болсо, үйдө дайыма бакыт, жайлуулук жана чыныгы керемет жашайт. Болсоң суудай бол, баарын жууп кетирген. Тазалык дайым тазалаган жерде эмес, тазалык аны сактаган жерде болот.